Барыңыздарга салам, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан байланышта болууга кубанычтамын. Сиздерди абдан сагындык жана өткөн жайдын жаңылыктары менен бөлүшүүгө шашабыз. Түстүү тасма Айжамал Амангелди. Эл аралык музыка фестивали 2021 жылдын 23-нөн 25-га чейин Ысык көлдүн түштүк жээгинде өттү. Кийинки видеобузда биз анын кантип өткөнүн айтып беребиз. Жана көлдүн жээгинде урандын оор суусун байытуу үчүн мурдагы имаратта сүрөт жана инсталляция түрүндө Орто Азиядан келген 40 сүрөтчүнүн эмгектерин көрсөтөбүз. I'll tell you everything else. Hold on, now we ready. Rolls Royce pull up, black boy hop out. Shout out to my mother and my father didn't pull out. Oh my God, I never seen nothing like this. That's what my mom was saying. She was crying and shit. Салам достор, бул чакан видео сюжетте жайдын ысык аптабында берметибиз Ысык көлдүн түштүк жээгинде болуп өткөн Көлфест аттуу музыкалык фестивалга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул дүйнөгө ким болуп жаралбаган, кандай оорун ээлебеген, сени башкара турган, сенин жан дүйнөңдү өзгөртүп, кеңейтип, сени кул кылып алчу адамзаттын колу менен жаралган аспап музыка. Ырасында эле, качандыр бир замандарда жашап өткөн атактуу композиторлордун, музыканттардын, ырчылардын музыкасы азыр да космос менен электрониканын доорунда өз маанисин, өз таасирин жоготпойт. Кылымга ардып канча деген муунду басып өткөн музыкада адамзаттын не деген руханий тажрыйбасы, не деген этикалык, эстетикалык түшүнүк корутундулары чагылдырылбаган. Кыскасы айтканда, кийинки сюжетте сизди музыкага толугу менен сүңгүп кирүүгө сунуштайбыз. Биз оор уран суусун өндүрүшү боюнча мурунку имаратта жүрөбүз. Советтик бийлик учурунда бул жашыруун ишкана болгон. Биз бул имаратка искусство аркылуу жаңы дем бердик. Биздин резиденциябыздын концепциясы кийинкиде. Биз Орто Азиядан 40 сүрөтчүлөрдү жана музыканттарды 2 жумалуу Боз үй шаарчасына чакырдык. Бул жерде сүрөтчүлөр өз чыгармаларын жарата алышат. Музыканттар кыргыз кайрык аттуу улуттук аспаптар оркестр менен бирге жана ар кандай жанрдагы артисттер менен джаз, фанк, соул, хип-хоп альбом жаздырышты. Мунун бардыгы студияга айланган Боз үйдө болду. Ушинтип биз биринчи көз карандысыз коллекциялык винил менен альбом чыгарабыз.
işledegin buğdu tüdegin Tau orman sausaktardı bugün her şey oyla taban tılsım sanamahı Biz şenemi homat paymalıka jete mahabata Hoş ağama halamın betlen süyem mahabatım Gel şah Kıtım seni uzak Jodar kıtım Günüm İzdim Usta Bunda You're searching the net. 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 Süzүү боюнча жаңы дүйнөлүк рекорд коюлду. 181 чакырым. Сууда süzүү боюнча эл аралык класстагы спорт чебери Владислав Шулико бир нече күн бою балыкчыдан жээкке чыкпай, караколго сүзүп жетти. Акция Гамма форум менен бирге өткөрүлдү. Аны ишкер жана активист Бабур Төлбаев жетектеген. Биздин Владислав ысык көлдүн узундугундай дүйнөдө рекорд койгусу келет. Биз бул долбоор менен колдонуп, бул дүйнөлүк рекордду ден соолук сууда сүзүү деп атадык. Ушундай кайрылуу менен бүткүл дүйнөлүк коомчулукка чыгып атабыз. Спорт бул коргонуу, бул Кыргызстан туризм өлкөсү, спорт сүйүүчүлөрдүн өлкөсү. Биздин берметибиз ысык көл деген пропаганда. Эң негизгиси биз сергек жашоо образын жайылтып жатабыз. Пропаганда Кыргызстана, как страны туризма, как страны любителей спорта, вот что делают в Олимпийских наши борцы, например, наши спортсмены, вот, и как бы пропагандировать наш жемчужин озеро Ысык-Көл. И самое главное, мы пропагандируем здоровый образ жизни. Биз бассейнде машыгабыз. Жакында Ысык-Көлгө барып, ошол жерде машыгып келдик. Күнүнө токтобостон 5 саат сүзүүгө аракет кылып жатам. Бул денемди даярдоо максатында жасалат. Эч бир спортчу мындай коркунучтуу иш-чарага азырынча макул болгон жок. Бүт дүйнө коркуп жатат. Биз бардык спортчуларга, чет өлкөлүк, алыскы Азиядан келген марафончуларга кайрылдык. Эч ким узундукта сүзүүгө макул болгон жок. Всем спортсменам со всей Азии, из дальнего зарубежья, никто, ни один не согласился. Мне сказали в ширину, без проблем мы попробуем. Я говорю, нет, надо в длину. В длину никто не согласился. Коюлган максаттар ишке ашсын деп, бардык күч аракетти жумшап жатабыз. Бул бардык спортчулар жана коноктор менен таанышуу, бардыгын камсыз кылуу. Бизнес форумдагы бардык ишкерлер, блогерлер, режиссерлор жана кино жаратуучулар, шахматчылар. Бул абдан чоң иш-чара. Бул долбоордун аталышы Гамма. Ал 5 иш-чараны камтыйт. Кино фестивали, IT адистеринин форуму, блогерлер, экология. Кыргызстан уникалдуу экологиялык жактан таза регион. Айылдарыбыз, тоолорубуз, өз азык-түлүктөрүбүз. Город, это все экологически чистый регион. Мы планировали сначала. Биз токтому жок сүзүүнү пландаштырганбыз. Бирок регламентти окуганда негизги эрежелер боюнча сүзүү кайсы учурда дүйнөлүк рекорд болуп каралат деп жазылып турат. Мировым рекордом будет считаться, если, то есть мы можем выходить
Сүзүүчү кайыкка жана теплоходко чыга алат. Ошол жерде уктап, түнөп, ошол жерде тамактанат. Эң негизгиси жардам объектилерсиз, башкача айтканда канаттар, калактар жана трубкасыз болуш керек. Башкы нерсе жердин бетине, кургак жерге чыкпоо. Калган учурларда дүйнөлүк рекорд болуп эсептелинет. То есть мы поплыли, то есть катер плывет, все. Больше мы не вылазим на сушу, то есть пока не доплыли, на твердую поверхность не выходим. То есть как, катер, теплоход считается не твердой поверхностью. Только на землю нельзя выходить. В остальном все будет считаться мировым рекордом. Да, конечно. Массалык маалымат каражаттары дүйнөгө маалыматты тарата алат. Ар бир адам балдарды тарбиялоо, үй бүлөнү камсыз кылуудан тышкары мен дүйнөгө кандай баалуулукту алып келем деп ойлошум керек. Эгер сиздин миллиондук аудиторияңыздын 1% ойлонсо, биз бул дүйнөнү өзгөртөбүз. Какую еще ценность? Что я могу сейчас сделать? Если каждый думается, из миллиона вашей аудитории, может 10 миллионов, хотя бы 1% задумаются и начнут что делать, мы изменим этот мир. Basic Colors Art группасынын граффитиси Бишкектин борборунда Кыргызстан Geotourism союзунун короосунда арт-галерея түзүштү. Ride the funk, ride the funk, funk, ride the funk, ride the funk, rock, ride the funk, ride the funk, ride the funk, rock with the funk, ride the funk, ride the funk, ride the funk, ride the funk, rock, ride the funk, ride the funk, ride the funk, rock with the funk, ride the funk, ride the funk, ride the funk, ride the funk. Биз күнүмдүк жашоону ачык боёктор менен ачалы. Basic Colors искусство тобу Сорра фонду менен бирге билим берүү демилгелерин колдоо фонду жана Кыргызстандын Geotourism'нин биримдиги менен Бишкекте жаңы чыгармачылык коомчулук мейкиндигин жаратты. То, что вы наблюдаете сегодня здесь, это... Бүгүн бул жерде биринчи стрит-арт галереясы түзүлдү. Мейнстрим сүрөтчүлөр бар, жөнөкөй адамдар үчүн. Андерграунд сүрөтчүлөр бар. Бул граффити. Бул бүгүн биз чогулткан балдар. Для простого обывателя, да? А есть андеграунд. Это граффити, это вот те ребята, которых мы собрали сегодня здесь. Мен Basic Colors тобунун өкүлү болом. Бир гана граффити тартпастан ошондой эле аны жайылтабыз. Биз семинарларды өткөзөбүз. Биз фестивалдарга барабыз. Өзүбүз да фестивалдарды уюштурабыз. Мы сами организуем фестивали. По сути, то, что вы... Негизи бул жыйынтык көп сүрөтчүлөр чогулуп, бир концепцияда тартканда жаралат. Биз көптөрдү сүрөтчүлөрдү чогултканда, бул бир эле учурда сулуу жана ошол эле учурда чоң татаалдыкты жаратат. Анткени ар бир сүрөтчүнүн өз көз карашы бар. Большая сложность, потому что вы можете представить, да, у каждого художника есть свое эго, каждый хочет быть на виду, ну скажем так, да, и приходится дирижировать. Көчө сүрөтчүлөр теманы экологиялык баланс деп тандап алышты. Алар таштандылар жаратылышты жылдырууда деп сүрөттөрүндө ачык көрсөтүштү. Бардык алсыздыгын жана корголбостугун экологияга адамдын жоопкерчиликсиз жүрүм-турумун көрсөтүштү. Все немножко намешано друг на друга, что получается как бы... Баары бири-бири менен бир аз аралашкан. Бул жаратылыш үчүн жана таштанды үчүн. Таштанды табиятты тепсейт. Баары катмарлуу. Баары иштерин бири-бирине жакын аткарышты. Уруш болгон жок. Бирок чыгармачылык келишпестиктер дайыма болот. Анткени ар кимдин өзүнө таандык баары бир көрүнүшү керектиги жөнүндө көрүнүшү бар. Жалпы концепцияны сактап, ушул чыгарманы аткардык. У каждого свое, допустим, видение, да, того, как должно все выглядеть. Ну, в общем, придумали общую концепцию и как бы сделали данное творчество.
Жайдын акыркы күндөрүндө Бишкекте вейкбординг боюнча азыр салтка айланган Кыргызстандын чемпионаты өттү. Биз да иш-чарага катыштык. Жайдын акыркы жылуу күндөрүн суунун жанында өткөргөн жакшы эмеспи? Биз ушундай жерди таптык. Бүгүн бизди бул жерде суунун иш-чара күтүп турат. По вейкбордингу. Сүзүү жана учуу. Мунун баары бир нече мүнөттө. Бул вейкбордингде гана мүмкүн. Бүгүн биз учуучу тактада кийин мыкты болоорун билебиз. Бүгүн бул жерде вейкбординг боюнча жыл сайын Кыргызстандын ачык чемпионаты өтүүдө. Быйыл бизге Казакстандын курама командасы келди. Пандемиядан улам биз Казакстанга бара алган жокпуз. Бирок адатта сезондо 5-6 жолу саякаттап, көндүмдөрүбүздү жогорулатып, тажрыйба топтойбуз. Биз Казакстандын курама командасын чакырып, чемпионатты ушул жерде өткөзүп жатабыз. И в этом году все это прошло мимо нас, и мы пригласили казахскую сборную к нам, чтобы провести чемпионат здесь. Кыргызстандан барган спортчулар жана Казакстандан келген коноктор күч сынашууда. Көптөн берки атаандаштар бири-биринин күчтүү жана алсыз жактарын жакшы билишет. Бирок оппоненттерди таң калтыра турган нерселер бар. Мындай мелдештердин аркасында деңгээл өсөт. Орто Азияда вейк парктары өтө аз. Мен көптөн бери Бишкекке келе элекмин жана мен тарибалаган жигиттердин чоңоюшуна абдан таң калдым. Ребят, которых я тренировал, они практически уже догоняют, наступают на пятки, это не может не радовать. Балдар 2 ай гана машыкса дагы оор элементтерди аткарып жатышат. Бул спорттун келечеги бар деп ишенем. 2 месяца выполняют уже сложные элементы, то есть перспектива этого вида спорта. Жаш атаандаштар мыкты жыйынтыктарды көрсөтүшүүдө. Алардын арасынан келечектеги чемпиондорду көрө алабыз. Катышуучулардын арасында бир гана кыз бар. Анын категориясында атаандаштар жоктугунан дайыма чемпион болсо болмок. Бирок вейкбордчу балдар менен атаандашат. Мен кыздар менен атаандашкым келет. Биздин кыздардын да өнүгүүсүн каалайт элем. Кыздар келишет, минишет, бир нерсе үйрөнүшөт. Бирок алар менен атаандашкысы келишпейт. Менин оюмча атаандаштык болбосо жылышып болбойт. Кататься с ней, но мы не хотим, и за это тоже становится обидно, потому что если не будет конкуренции, то не будет никакого прогресса. Рейтинг системасы техникалык аспектилерди гана эмес, спортчулардын өзгөчө чеберчилигин да эске алат. Вейкбординг абдан кызыктуу рейтинг системасына ээ. Программада аткарыла турчу ар кандай категориялар бар. Бул трамплин трюктары, флет зонасы, бул суудан жасалган трюктар жана джейбинг бөлүмү, тактай менен тайгалана турган фигуралар. Элементтерден тышкары спортчунун стили, амплитудасы жана харизмасынан турган баалоонун субъективдүү бөлүгү бар. Бул спортчунун финал баалоосуна таасир этиши мүмкүн. И если спортсмены сделали абсолютно одинаковый набор элементов, но один из спортсменов делал чище, выше, а все это добавляет стиля катанию и создается более крутое впечатление от проезда, и это может повлиять на финальную оценку.
Сиз жайды кандай өткөздүңүз? Барыңыздар эс алып, күч алдыңар деп үмүттөнөбүз. Күз окуу менен иштин башталышы, жаңы ачылыштардын жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн мезгили. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Жана кийинки чыгарылышка чейин коштошобуз. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди болдум. Саламатта калыңыздар.